Ықыластуулук 39. Хасан рахматуллаху алейхи риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам кандайдыр бир сөз сүйлөгөн адамдан кандай ниетте сүйлөгөндүгү жөнүндө Алла Таала сөзсүз сурайт, деди. Жафар айтат: Малик бин Динар рахматуллахи алейхи бул хадисти айтып берип жатып, аябай ыйлады. Мукактана сүйлөй албай, акыры мындай деди: Силердин алдыңарда мени ырахатка батып сүйлөп жатат го деп ойлоп жатасыңарбы? Бирок мен кыямат күнү Алла Таала менден эмне максатта сүйлөгөндүгүм жөнүндө сураарын анык билем. Хасан рахматуллаху алейхи риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам кандайдыр бир сөз сүйлөгөн адамдан кандай ниетте сүйлөгөндүгү жөнүндө Алла Таала сөзсүз сурайт, деди. Жафар айтат: Малик бин Динар рахматуллахи алейхи бул хадисти айтып берип жатып, аябай ыйлады. Мукактана сүйлөй албай, акыры мындай деди: Силердин алдыңарда мени ырахатка батып сүйлөп жатат го деп ойлоп жатасыңарбы? Бирок мен кыямат күнү Алла Таала менден эмне максатта сүйлөгөндүгүм жөнүндө сураарын анык билем. Хасан рахматуллаху алейхи риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам кандайдыр бир сөз сүйлөгөн адамдан кандай ниетте сүйлөгөндүгү жөнүндө Алла Таала сөзсүз сурайт, деди. Жафар айтат: Малик бин Динар рахматуллахи алейхи бул хадисти айтып берип жатып, аябай ыйлады. Мукактана сүйлөй албай, акыры мындай деди: Силердин алдыңарда мени ырахатка батып сүйлөп жатат го деп ойлоп жатасыңарбы? Бирок мен кыямат күнү Алла Таала менден эмне максатта сүйлөгөндүгүм жөнүндө сураарын анык билем. Байхаки